Саламатсыңарбы балдар? Мына быйыл силер 1 жашка чоңоюп 5 класстын босогосун аттадыңар. Бүгүнкү силердин 1 сентябрь билим байрамыңар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Жана окууларыңарга ийгиликтерди каалоо менен биздин бүгүнкү класстык саат, тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Анда эмесе биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы менен таанышып алгыла. Биздин бүгүнкү сабактын темасы бактылуу үй-бүлө, бул бактылуу коом деп аталат. Өзүңөр баамдагандай, бактылуу үй-бүлөнүн мүчөлөрү кимдер жана бактылуу үй-бүлө ким? Эмне үчүн бактылуу коом бактылуу үй-бүлөдөн түзүлмөкчү? Бул суроолорго биз алдыдагы сүрөттөр менен, алдыдагы улуу сөздөр менен жооп бере алабыз. Бүгүнкү сабактын максатында биз эмнелерге жетишебиз? Сый-урматтын сезимдерин калыптандыруу, үй-бүлө мүчөлөрүн сыйлоого, үй-бүлөгө жоопкерчиликтүү мамилеге калыптанууга жана алар менен сыймыктанууга үйрөнөбүз. Мына балдар, биз сабактын максатына жетүү менен дагы бир жолу ыймандуулукка, улууларды урматтоого, кичүүлөрдү узатоого тарбияланабыз. Орустун улуу жазуучусу Лев Николаевич Толстой айткандай, ким өз үйүндө бактылуу болсо, анда ал дүйнөдөгү эң бактылуу адам деп эсептелинет. Демек, бул улуу сөздүн андан ары уланышына мен силерге төмөнкү суроолор менен кайрылгым келет. Бакыт деген эмне? Бактылуу үй-бүлө деп эмнени түшүнөсүң? Бактылуу үй-бүлөнүн коомго тийгизген таасирин кандай түшүнөсүң? Бактылуу болуш үчүн биз эмне кылуубуз керек? Демек, биз 5 класстагы өзүбүздүн деңгээлибиз менен бул суроолорго түшүнүүбүз бар жана жооп берүүгө билимибиз жетишет. Анда эмесе бул суроолордун жоопторун биздин өзүбүздүн үй-бүлөбүздөгү бактылуу көз ирмемдер менен бөлүшмөкчүбүз. Бактылуу үй-бүлө бул чоң ата, чоң эне, ата, апа, карындаш, ага, эже жана мотурайган бөбөгүбүз. Жана бул биздин бактылуу үй-бүлөбүз мамлекеттин же болбосо коомдун бактылуу бир түшүмү болмокчу. Анда эмесе силерге өзүңөрдүн жашооңордогу, үй-бүлөңөрдөгү эң бактылуу күндөрүңөр менен чогуу бөлүшөлү. Бул биздин эң бактылуу күндөрүңөр болмокчу. Үй-бүлөдөгү эң бактылуу көз ирмемдер булар эмнелер жана кайсы күндөр? Үй-бүлө деген эмне? Үй-бүлө коомдун күзгүсү. Бул жерде адамдар тарбияланып, мүнөздөрү калыптанып, эмгекке болгон мамилеси бекемделип, улууларды урматтоо, кичүүлөрдү узаттоо, идеялык жана маданият байланыштарды барктоо сезими уялай баштайт. Үй-бүлөдөгү мамиле, бири-бирин урматтоо адамды баалоодогу эң жогорку көрсөткүч болуп эсептелинет. Үй-бүлөдөгү тынычтык, бейкуттук, сый-урмат эң кымбат нерсе болуп эсептелинет. Эгерде үйдө тынычтык болсо, байлык да, бала да, бакыт да баары болот. Балдар, силер билесиңерби, мамлекеттин мыйзамы бар.
Ошол ар бир үй бүлөнүн өзүнүн мыйзамы болот. Мамлекетти ким башкарат? Мамлекетти президент башкарат. Демек, мамлекетти президент башкаргандай, үйдө үй бүлөнү ата башкарат. Ошону менен бирге ал үй бүлөдөгү тартип, баланы тарбиялоо жана үй бүлөнү каржылоо да жакшы жолго коюлат. Эгерде 4 тарабы келишкен үй бүлө болсо, анда мамлекет да бекем, күчтүү болот. Үй бүлө мамлекеттин жана жалпы коомчулуктун уюткусу. Силер өзүңөр билгендей, үй кирпичтерден куралган сыяктуу эле үй бүлөдөн мамлекет куралат. Демек, биздин ар бирибиздин бактылуу үй бүлөбүз, бактылуу жашообуз бул мамлекеттин эң бир жакшы курамы болуп эсептелинет. Үй бүлө бул ата, үй бүлө бул бактылуу окуучулук күндөр, бактылуу жашоо бул бир туугандарыңар менен бирге ойноо, бирге кубалашып ойноо, бирге күлүү, бирге тамактануу, бирге эс алуу жана чоң ата чоң энелерибиз менен бирде жомок угуу. Мына балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз эң маанилүү сабактардын бири болуп эсептелди. Демек, биздин бул бактылуу күндөрүбүз өзүбүздүн жашообуздагы жолбусу, өзүбүздүн мамлекет үчүн болгон салымыбыз болуп эсептелинет. Демек, үй бүлөдө биз улууларды урматтоо, кичүүлөрдү узаттоо жана досторду туура түшүнүү, аларга жакшы достук мамиледе болуу биздин бул үй бүлөдөгү өзүбүздүн тартибибиз, ыйманыбыз, адебибизди далилдемекчи. Анда эмесе балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыгып баратат. Дагы да окууларыңарга ийгилик каалаймын. Ишиңерге дагы да чоң көрсөткүчтөр болсун. Анда эмесе көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.